Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим Медиа каналы, мен сиздер менен Алайдин Исламидинов. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Сиздер бир жакшы сонун план коюңуздар. 2025-жылы англис тилин толук үйрөнүп болом, эркин сүйлөйм деген планды коюңуздар. Анда эмсе биз сиздер менен достор сабагыбызды баштайбыз. Анда эмсе белди бекем байлап англис тилин үйрөнүүгө киришебиз. Урматтуу достор, сиздерге эскерте кетчү нерсе, биз англис тили боюнча тартылып жаткан сабактарыбызды ушул китептин негизинде тартып жатабыз. Сиздер эгерде англис тилин дагы да мыкты деңгээлде жакшы үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул китепти алыңыздар. Бул китептер сиздерге англис тилин мыкты деңгээлде үйрөтөт, жеңил үйрөтөт урматтуу достор. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Анда эмсе урматтуу достор, биз сиздер менен англис тили боюнча тартылып жаткан 21-чи сабагыбызды баштайбыз. 21-чи сабагыбыздын темасы англис тилиндеги what жана who, эмне, ким деген сөздөрдүн өткөн чакта колдонулушу, өткөн чак менен колдонулушу. Биз буга чейин сиздер менен өткөн чакты өттүк жана өткөн чакта кантип суроо берүүнү дагы өткөнбүз. Мурдакы сабактарыбыздан көрсөңүздөр болот урматтуу достор. Эми сен эмне кылдың дей турган болсок, did you do, сен аткардыңбы? Эми сен аткардыңбы дей турган болсок, did you do дейбиз. Ал эми сен эмнени аткардың, сен эмне жасадың дей турган болсок, what did you do деп айтабыз. What деген сөздүн башына коюлат. Мисал үчүн, сен эмне кылдың дей турган болсок, what did you do деп айтабыз. Сен эмне кылдың. Андан кийин сен эмнени окудуң дей турган болсок, дароо англис тилинде what деген сөздү коебуз. What did you read? What did you read болот да. Биринчи what келет, андан кийин did деген өткөн чакта did деген суроону коебуз. Суроолуу сүйлөмдө did деген коюлат. What did you read болсо, ошондо сен эмнени окудуң болот. Ал эми сен, алар бизге эмнени жазды дей турган болсок, эмне дей турган болсок, өткөн чакта суроолуу сүйлөм боло турган болсо, дароо what деген коюлат да. Ошондо what did they write to us? What did they write to us? Алар бизге эмнени жазды болот ошондо. Андан кийин алар эмнени алышты дей турган болсок, what did they take болот да. What did they take? Did коебуз. Демек эң биринчи what коюлат, андан кийин did коюлат, андан кийин ким алганын, алар же биз деген сөз коюлат. Мисал үчүн what did they take? Алар эмнени алышты болот ошондо. What did they take? Алар эмнени алышты болот. Андан кийин сен эмнени сатып алдың дей турган болсок, what did you buy? What did you buy? Сен эмнени сатып алдың. What did you buy? What деген башына коюлат, андан кийин суроолуу did деген коюлат. You buy болот да ошондо. Ал эми сен эмнени жөнөттүң дей турган болсок, what did you send? Аягын эле өзгөртүп коебуз да, жөнөттүң деген сөздү өзгөртүп коебуз. What did you send? Сен эмнени жөнөттүң болот ошондо. Андан кийин сен эмне таптың дей турган болсок, what did you find? What did you find? What башына коюлат, did you find болсо, сен эмне таптың болот ошондо. Андан кийин сен эмне дедиң дей турган болсок, what did you tell? What did you tell? Сен эмне дедиң. What did you tell? Сен эмне дедиң болот. Андан кийин Айсалкын эмне кылды дей турган болсок, what did Айсалкын do? What did Айсалкын do? What дегенди эмне дегенди коебуз. Андан кийин did деген өткөн чакта did коюлат, суроо бере турган болсок, Айсалкын do дей турган болсок, Айсалкын эмне кылды болот ошондо. Ал эмнени көрдү дей турган болсок, what did he see? What did he see? What did he see? Ал эмнени көрдү болот да. Ошондо what коебуз, дароо андан кийин did келет, андан кийин ким көрдү? Мен же ал, ошол местоимение деп коет орус тилинде. Ал эми кыргыз тилинде болсо ат атооштор болот. Ат атоошторду коебуз. Андан кийин what did they build? Алар эмнени курушту? What did they build? Алар эмнени курушту болот. What did you sell? Сен эмне саттың? Sell деген сатуу. What did you sell десек, сен эмнени саттың болот. Демек what, андан кийин did, андан кийин you sell, андан кийин ат атоош коюлат, ат атооштон кийин этиш коюлат. Мына ушундай эле жеңил түрдө колдоно беребиз урматтуу достор. Ал эми
эгерде kimdi же kim дей турган суроону бере турган болсок, kimdi же kim деген суроону бере турган болсок, өткөн чактагы этиштер менен мисал үчүн бул ким дей турган болсок, who is this деп айтабыз. Who is this бул ким? Ал эми сен кимди көрдүң дей турган болсок, кимди дей турган болсок, who did you see? Who did you see? Сен кимди көрдүң? Who did you see болот. Өйдөдөгү экөөсүн салыштырып көрө турган болсок, who деген сөздү эки абалда салыштырып көрсөңдөр болот. Who is this дегенде бул жерде бул ким болуп атат. Ал эми экинчисинде кимди деген маанини берип атат. Мисал үчүн who did you see? Who did you see? Сен кимди көрдүң болот ошондо. Андан кийин ал эми сен ким менен келдиң дей турган болсок, who did, ал эми андан кийин ал ким менен келди дей турган болсок, who did he come with? Мына көрдүңүздөр, who did he come with? Ал ким менен келди? Who башында келип калды, with болсо аягында келип калды. Ошондо ал ким менен келди деген маанини түнүктөт. Андан кийин сен кимди көргөздүң дей турган болсок, who did you show? Who did you show? Сен кимди көргөздүң? Who did you show? Сен кимди көргөздүң? Андан кийин сен кимди сагындың дей турган болсок, сен кимди сагындың? Who did you miss? Who did you miss? Сен кимди сагындың болот. Ошондо who деген бул жерде бир эле мезгилде сүйлөмгө, контекстке жараша ким деген маанини берет, андан кийин кимди деген маанини берет. Who did you miss? Сен кимди сагындың? Андан кийин сен кимди сүйдүң дей турган болсок, ушуга чейин кимди сүйдүң дей турган болсок, who did you love? Who did you love? Who did you love? Сен кимди сүйдүң болот. Who did you love? Сен кимди сүйдүң? Андан кийин сен ким менен талкууладың дей турган болсок, ким менен дей турган болсок, who did you discuss with? Who did you discuss with? Сен ким менен талкууладың? Who деген башында болуп атат, ал эми with деген предлог аягында болуп атат. Ошондо ким менен болот да. Who did you discuss with? Сен ким менен талкууладың болот. Эми андан кийин сен кимди эстедиң дей турган болсок, who did you remember? Who did you remember? Сен кимди эстедиң? Who did you remember? Сен кимди эстедиң болот. Андан кийин алар кимди жөнөтүштү дей турган болсок, who did they send? Who did they send? Алар кимди жөнөтүштү болуп, мына ушундай болуп өткөн чак жасалат, урматтуу достор. Демек, эгерде биз өткөн чак менен what дегенди колдоно турган болсок, анда мисал үчүн what did you see? Сен эмнени көрдүң болот экен. What did you see? Сен эмнени көрдүң? Ал эми сен кимди көрдүң дей турган болсок, ошол what деген ордуна эле who дегенди коюп коебуз. Who did you see? Сен кимди көрдүң? Сен эмнени көрдүң болот да. What did you see болсо сен эмнени көрдүң? Who did you see дей турган болсок, сен кимди көрдүң болот. Ушундай кылып өткөн чак менен what жана who сөздөрүн колдоно бересиздер, урматтуу достор. Урматтуу достор, эгерде сиздер англис тилин мыкты, жакшы деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул китептерди алыңыздар. 709 28 71 71 телефон номерине кайрылыңыздар. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин баардыгыңыздар сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов сиздерди дайыма жакшы көрөт жана сүйөт. See you soon. Thank you very much, dear my friends. Goodbye.